Дарыланууга каражат бөлдүртө албай чырылдап жүргөн гепатитке чалдыккандардын тагдыры таажы ылаңы күчөп, чек аралар жабылгандан бери андан бетер кыйындады. Кырдаалдын эң оор учурларын ушул тапта сарык оорусу менен ооругандар баштан кечирүүдө. Ансыз да колундагы мүлктөрүн сатып, аз-маз иштей калып дарыланып жаткан бейтаптар карантин башталгандан бери каражатсыз калышты. Илдеттин ушул түрүн алып жүрүүчүлөр дары менен жашап келишкенин эске алганда, арзандыгына карап аткезчилик жол менен келгендерин колдонуп келишет. Чек ара жабылгандан бери алар да токтоду. Дары каналардан сатып алалы десе, нарыкка асман чапчыйт. Бир жагынан карантинде жумушсуз отургандан бери акча жок. Бизде мышык эле турган болуп атат да. Границалар бардыгы жабык. Если мындай боорун алмаштырабыз деп акыркы раковый состояние тургандар үйлөрүн сатып, машиналерин сатып, граница жабылып отуруп калды. Эми ал границаны ала турган болсок, Кыргызстан ичинен ала турган болсок, биздин ичип аткан дарыбыздын 99% контрабандный путем Индиядан келчи. 1000 сомдон 1,5 сомго чейин алчык. Аптекада ал дарылар 4000 сом. Мамлекет 1 сом ошол 29 жыл ичинде бир больнойго берип 1 жыл лечение кыла элек. Гепатиттен сырткары дарыга муктаждардын катарында бүгүнкү күндө онкологиялык ооруга чалдыккандар, кургагучук, талма, шал менен ооругандар, анын ичинде балдар дагы бар. Азыркы тапта Бишкектеги 1-чи балдар хосписинде түрдүү илдетке чалдыккан 60 жеткинчекке дары каражаттары жетишпейт. Алардын ичинде шал, булчуң клеткалары бузулган жана генетикалык илдеттер менен жабыркагандар бар. Балдарга колдонулган кымбат баадагы дарылардын запасы түгөндү. Тез арада зарыл каражаттарды алуу муктаждыгы турат. Они очень дорогие, эти лекарства. Бүгүнкү күндө биздин карообузда 60тан ашык бала бар. Алар дайыма биздин көзөмөлүбүз астында дарыланып келишет. Баарыңар билесиңер, бизде илдеттин акыркы стадиясы менен ооругандар дагы бар. Анын үстүнө балдарга кымбат баадагы дарылар коюлат. Кырдаалга байланыштуу чек аралар жабылгандан бери сырттан дары каражаттар келбей калды. Бизде барлары болсо түгөндү. Балдар колдонгон дарылар кээ бир мамлекеттерде жок. Чыккан жеринен түз буйртма берип алып келишибиз керек. Платили 9000 сомов. Дарыга муктаждар маселесин чечип берүү үчүн өкмөткө дагы кайрылышкан. Бирок каражаттын тартыштыгынан жардам берүү жагы азырынча карала электиги айтылган. Ага карабастан Саламаттыкты сактоо министрлиги каттоодо жок. Бирок өтө зарыл болгон дары-дармектерди чек арадан өткөрүп туруу боюнча өкмөттүн аппаратына сунуш жөнөткөн. Ал колдоо тапкан. Алып келүүгө уруксат берилгенине карабай дарылардын кээ бир түрлөрү келбей жатат. Ал эми мамлекет тарабынан кепилденген бөйрөк, онкологиялык оорулар менен жабыркагандарга бюджеттен каражат бөлүнгөн. Гепатитке чалдыккандар мамлекеттин көмөгүнө кирбегендиктен аларга жардам берилбестиги белгилүү болду. Вирустук гепатит анан цирроз менен ооруган бейтаптар аларга дары-дармекти бөлүшүү үчүн программа госгарантии деген бар, ошол жакта ошол белгилениш керек. Ал жакта жок болгондуктан анан биздин бюджеттен акча бөлүнбөйт да, негизичи. Каралган эмес. Ошол акча каралган эмес болгондуктан биз ошо гуманитардык жардам жактан жардам берип атабыз азыркы учурда. Өнөкөт оорусу барлардын көйгөйү жана дарыларга болгон баанын көтөрүлүп кетиши бүгүн парламентте дагы көтөрүлдү. Депутат Искандер Гайыпкулов өлкөдө айрым дары-дармектердин баасы 3 эсеге жогорулап кеткенин айтып, өкмөткө нааразычылыгын билдирди. Айтымында дары ташып иштеген ишкерлер кошумча нарк салыгынан бошотулгандан кийин мындайга жол берилбеши керек болчу. Мисалы үчүн гепаринди алсак 80 сомдон болуп жаткан гепарин бүгүнкү күндө 230 сомго чыгып атат. Немандын эле аптекаларына барып көрсөңүз болот. Бул деген 3 эсеге жогору болуп жатат. Ошондой эле баягы жүрөк ооруларга кетчү, не билет, көп дарыларды 2 эселеп бааларын көтөрүп жатат да. Ошол үчүн мен ойлойм, бул жерде сиздер атайын поручение берип, анализ жүргүзүп, бу себеби биз бүт кошумча нарк салыгынан көп дары-дармекти бошотконбуз. Ошолор бааны көтөрбөйт. Бүгүн 3 эселеп көтөрүп жатышат да баанычы. Ал ортодо гемодиализге муктаждардын дарылануусуна өкмөт бюджеттен 75 миллион сом бөлгөнү маалым болду. Адистер аткаруу бийлиги бөйрөктүн өнөкөт оорусу менен жабыркагандарга каражат бөлүп, калганын өгөйлөп коюшу алардын нааразычылыгын жаратат дешет. Дүйшөн Шаршембеков, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.